Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Мекендештер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге кайрадан жаш кочкорлорду көрсөтүп беребиз. Учурда биз Чүй облусунун Соклук районуна караштуу Совхоз Фрунзе айылындабыз. Мына ушул жерден 6 баш бүт бар 2 кочкорлор сатылат. Могу красавчиктен баштайлы биринчи. Бул атамандын баласы. Мата экенин кочкору бар, атаман деген. Ошонун баласы экен, 2 тиш. Бүт бар 2 тиш. Бул жерде ар кандай линияда кочкорлор бар, Кораблевский бар, Шарпей бар. Кыскасы, мына ушул кочкорлор тууралуу маалымат беребиз. Ким жаш кочкор алам десе, линиясы менен мына ушул кочкорлорду көрүңүздөр, жаккан алыңыздар. Мына кол кочкор экен. Атамандын баласы өтө жоон, бели түз. Мына сан жиликтер да жоон кочкор, байкадыңыздар. Бою канча ашет? 95-96 экен. 95-96, башын көтөргөнү көрөлчү. Шоппа. Наркыча? Аппак. Ал деле бизде эко. Бойлор, Экчи. Мына кочкор экен мына. Белый деген кочкор. Монун бирок сөөгүнө сөз жок экен кочкордун костяйына. Атамандын баласы. Бул Матайкеде туулганбы же сиздикинде туулганбы? Матайкеде туулгандан козусунда алган. Козусунда алгансыз. Монун бирөө кармап көрсөтсүн, шепа. Бир тутуп көрсөтүң. О, немен атамандын баласын. Оп, айтакын. Оппа, машалла. Кочкор деп ушуну айтың, бою 95-96. Бирок өтө жиликтүү экен, кочкоруңуз. Жок, өлчөлбөгөн, эми приблизительно айтып атат. Приблизительно. Машалла, мына төш, бел, буттары, настойка. Куйрукта өтө идеалдуу, тартылган куйрук. Мына ширинасы. Оп. Бошотуп жибериң. Баштайлы. Мына кайсы линия болуп калат? Алда чоң кочкор экен негизи. Жили көтөчү. Лидердин линиясы да. Лидер? Ооба. Лидердин линия. Түпкү линия кандай болуп калат ошондо? Ошо атамандындан шериктериники да бул. Линия лидер экен. Так, алдагы өтө светлый кочкор. Өңү афгандыкындай эле светлый экен. Мына болчу оттоп аткан. Бул Корабль. Кораблевский. Мына болчу мына. Бул да Кораблевский, бул Шарпей. Мына Шарпей. Мына Кораблевский. Мына Кораблевский деген куйругу мына четкий разрез. Куйруктун формасы өтө идеалдуу. Ашыкча идеалдуу туугандар. Көрүп атасыздарбы? Өтө ашыкча идеалдуу экен. Мына Шарпейдики дагы өтө жоон кочкор. Мына красавчикчи, мына красавчик. Ал атамандык ал. Ушу экөө атамандын баласы экен да? Атаманды бул эгисин түгөйү. Бул эгистин түгөйү экен мына. Бул да атамандын баласы, бул да атамандын баласы туугандар. Негизи линияларын бир реттен көрдүңүздөр, уктуңуздар. Азыр күн ысык, бир аз башын салып турган мезгил, бирок эттери ортодон жогору. Сиздер азыр алып, уруктукка даярдансаңыздар болот экен. Анан мен акырын бааларын сурай баштайбыз. Жем жей жейбизбы? Жейт. Откормочный состояние эмес, Жок. Мындай 2 мал берилет, мындай азастан эле. Төгүп берилген жок. Болду. Азыр эми туугандар, булардын бааларын бычабыз. Жанагы биринчи кармаган атамандын баласын канча дейсиз? 120 миң. Мына болчу. Бул деле 120 миң. Экөө, Калган 4-өсү 60 миңден. Калган 4-өсү 60 миң сомдон. Мына ол да 120 миң. Мына атамандын баласы да 120 миң экен. Мына көрдүңүздөр. Машалла. Калгандары 60 миң сомдон экен. Келип ушу кочкорлорду алып кетиңиздер, жаш кочкорлор. Кочкор сезонда жакындап калды туугандар мына. Бүгүн 2си болсо, буйруса дагы 17-18 күндөн кийин, 2 жумадан кийин, августтун 15-инен көпчүлүгү кое баштайт туугандар. Сентябрдын 1-инде масса келет, кочкор таппай калбаңыздар. Азыр мына экран астынан нөмөрлөргө чалыңыздар. Кошумча суроо болсо, ээсине чалып сурап, байланышып, так дарегинде сурап алыңыздар. Короого келсе кочкорлор дайым ушул жерде турабы? Ооба. Кайсысы пробник? Жок пробник. Жок. Быйыл коет да пробник, Пробникке быйыл коюлат, даяр болот. Быйыл мына өтө чоң массага эмес, мындай орточо нормалдуу, жазыраак количествого коюп көрөсүздөр. Мына 70-80ге коюп кыйнабайсыздар кочкор туугандар. Азыраак койго коюп, мына даярдана бересиздер. Жаш кочкордун артыгы эмне? Быйыл уруктукка өтө булар иштей турган мезгили. Жаш кочкор кийин сатам десеңиздер дагы өтө картайбайт. Убага келгенде жакшы сатып алсаңыздар болот деген сөз.